Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Москва жергесинен көрүп жаткан бир туугандар амансыздарбы? Байгазы тууганыбыз менен Алик тууганыбызды мындан аябай көп айлар мурда чагылдырып көргөзгөнбүз. Бул жигиттер Wildberries боюнча, Озон жана башка ушул тармактар боюнча окуу курстарын окутуп, аябай жакшы оздуктар бар. Бүгүн окуп аткан мекендештерден да интервью алабыз. Аябай көп акча тапкан жигиттер чындыгында алдыңкы мүнөттөрдө биз менен чогулуп турасыздар. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Иштер жакшы беле? Иштедасыңарбы? Жакшы, Алла шүгүр болсун. Кандай жаңылыктар? Биринчиден ассаламу алейкум туугандар, жердештер. Биз адаттагыдай эле өзүбүздүн окууну улантып келатабыз. Биз Кудай буйруса понедельник окуу старталат. 14-потокту окутуп баштайбыз. Биздики пятница, суббота, воскресенье күндөрү биздики бесплатный вебинар болот, вводный урок. Ошол жака келип, маалыматты алып, кенен маалыматты эне жене угуп, суроолор болсо суроо берип, жооп алып, кенен маалыматты угуп кетишсе болот. Окуу адаттагыдай эле 1 ай үзгүлтүксүз болот. Жумасына 3 күн, 1 ай болот сабак. Кечинде болот сабагыбыз. Основном кечке удобный болот элдин баарына. Ар бир сабак 3 сааттан болот, 2 сааттан аз болот экен. Практика жүзүндө да көрдүк, 2 саатка жетишпей калат экен элдер. Биздики жанагы мактанганда эмес, эл окуп бүткөндөн кийин дагы биздики сопровождение деген бул кадимки ошол мазмунундай болот да биздикичи. Окуп бүткөндөн кийин 1 ай болобу, 2 ай болобу, 3 ай болобу биз баардыгыбыз эле ошол бир офисте иштеген аракет кылабыз. Кээ бирлер болот, мага офис неудобно, же болбосо ыңгайсыз, үйдөн эле иштейм десе, кээ бирлер бөлүнүп чыгышат. А биздикилер окуп бүткөндөрдү биз аракет кылабыз, аларды биргеликте бир офисте эле кармап, жанагы Wildberries'те көп учурда өзгөрүүлөр болуп турат да. Wildberries'тин ичинде эле, мисалы үчүн товардыкы, честный знак деген маркировкалар чыккан жакында эле. Ошол суроолор болсо бизге постоянно келип кете бербесин деп биз өзүбүзгө аларга жанагы не деп коет эле, Бир жерде отуруп совместно иштешип атасыздар. Бардыгына удобный болуш үчүн биз ошол бир офисти алып туруп, окуучуларга именно бөлүп бергенбиз да, аракет кылыпчы. Ошонун баардыгы бир жерде болуп, мисалы үчүн жаңы окуп бүткөндөр, мурдагы окуп бүткөндөрдөн карап, сурап, дальше иштеп кеткенге жеңил болот. Жана дагы кимиси бир суроолор болсо, консультацияга келсе болот, ал бекер окуп бүткөндөн кийин деле келип биз менен тааныш мамиледе болуп, ысык мамиледе болобуз алар менен сөзсүз түрдө. Жана дагы азыр жанагы миң уккандан бир көргөн артык деген эле кабинетке кирип көрсөк болот, окуп бүткөндөр бар. Жаңы эле окуп бүтүп аткандар бар, ошо иштеп бүт бардыгы эле, мындай арыз муну жок да азыр да, азыркы учурда эч ким арызданганын учуру боло элек. Жана да окуп бүткөндүн 90% сөзсүз түрдө иштеп атат. 10% дегенибиз, мисалы үчүн бизде ушул эле потокто бир эжекебиз болду, Кыргызстанга кетип, кайра кире албай калды. Же болбосо баласы менен ошолор тилекке каршы иштей албай атышат да. 90% бул сөзсүз түрдө чыгып, сатыкка чыгып, сөзсүз түрдө уже продажалары жакшы да, буюрса. Жакшы. Курстун баасы канча ай уланат андан кийин? Мен айтып кетейинби? Бул бала Алибек бизде 1 ай мурун потокту окуп бүткөн. Окуп бүтүп эле жакшы арасынан жакшы окуп чыкты, тыңалып калды уже. Биз азыр өзүбүздүн командабыз чоңойтконго байланыштуу бул баланы өзүбүзгө алдык да. Жана да мурда биз 4-өбүз болсок, азыр 5 кишиден турабыз командабыз. Мисалы үчүн көп учурда кездешет, Wildberries'те окутам, келе дейт, барганда 1 киши да. 1 киши жамаатка убакыт бөлүш өтө тар болуп калат, неудобно болот. Кээ бирлерине жакшы бир сабак бере албай каласың да. Биздики ошо адам 4-5 киши болгондуктан ар бир сабак болуп атканда, мисалы арасына барып, индивидуальный подход кылып, кээ бирлер бар, ноутбукту ачканда түшүнбөйт, ошолорду түшүнбөгөндүктөн биз жанына отуруп, үйрөтүп, көрсөткөнгө ошол жагынан жакшы деп биз өзүбүзгө дагы командабыз чоңойттук да. Бул баланын аты Алибек. Окуну 1 ай бүткөндө, уже иштеп, Кудай буйруса жаныбыз калып атабыз командабызга. Просто билип, түшүнүп калды бүт нерсени. Сиз анда жооп бере кетиң, баасы канча болот, канча ай болот окуу? Окуунун баасы биз азыр 40 миңге түшүрдүк баасын. Буга чейин 50 миң болчу. Биз 40 миңге Кытайдан товар алып келгенди үйрөтөбүз. Кытайдан заказ бериш. Кытайдан заказ берген. Ал жерден жана 1 штук носкини да заказ берсеңиз болот да. 1 штук носкини да заказ берсеңиз болот, крупный опта заказ берсеңиз болот. Жана да Кытайда өзүбүздүн кишилерибиз бар. Сизге бир определенный бир товар керек болсо, бизге алып келип бересиз колго. Биз аны Кытайга кетиребиз образец кылыпчы. Сизге именно ошол товардын варианттарын табып берет. Бааларына карапчы. Жана дагы биз Кытайдан товар алып келгендин биз эң арзан деп эсептейм бизде Москвада. Биз упаковкага эч качан акча албайбыз элден. Жана страховкага деп элден акча албайбыз да. Биз болгону 500 рубль алабыз килограммына. Же болбосо жарым килограмм келсе, мисалы үчүн спортивка, носки, маски болуп жарым килограмм болсо, ошого 250 рубль бересиз.
Сиз азыр KFC-ге доставканы 250 рубль бересиз да. Биз сизге Кытайдан алып келип беребиз ошол багачы. Жана дагы биз Авитанын да курсун коштук. Биз Авита курсун кошкондун да себеби Аяктан эмнени үйрөтөт өзү Авитада? бизге именно Валберстегилерге Авита курсу сөзсүз керек болот экен да. Биз карап көрсөк, анткени Валберсте көбү кийим менен иштешет да. Кийимде размерный ряд бар. LK-дан 4XL-ге чейин, же болбосо 5XL-ге чейин. И көп учурда биз байкасак, эң кичинекей же болбосо эң чоң размерлер калып калат көбүнүкүчү. И биз ошону амалын ойлоп таптык, буюрса Авитадан ошону сатып атышат элдин баарынчы. Биз мурдагы окуп бүткөндөргө да Авита курсун коштук. Баардыгын чыгып Авитаны үйрөттүк. Азыр ошо өтпөй калган размерлери болсо же 1-2 ходовой товарлар неликвид болуп кала турган болсо, ошолорду Авитадан сатып атышат. И биз ошол бага Авитаны да коштук, Кытайдан курсун и Валберсти коштук. Ошонун баардыгын биз кошуп 40 000 деп баа койдук. Айына канча тапса болот эми ушул тармакта 1-2 ай болгон кирген адам? Сиздерде. Ушул суроо YouTube'да өтө популярный суроо да. И бул суроого ар ким ар кандай жооп берип да, YouTube'да карасак. Мисалы үчүн адам келгилер болот, 1 миллион менен келишет да, мисалы үчүн. Биз 1 миллион менен келген адамды деле сөзсүз түрдө биз 1 миллион киргизбейбиз эч качанчы. Биз 20 миңден, 10 миңден, 20 миңден ар бир товарларды көрөбүз, шөп айтат депчи. Мисалы кайсы товар бул байкеден жакшы кетет депчи. Анткени менден кеткен шымдар же футболка же болбосо ноутбук сатсам, ал башка бирөдөн жакшы кетпей калышы мүмкүн да. Биз ошо көрүп, шөп айтабыз, кайсы товар жакшы кетсе, ошол байкеге айтабыз. Ушул жака байке акчаңызды чыгарыңыз, акчаңызды киргизсеңиз болот депчи. И биз сөзсүз түрдө ошону жардам берип, аналитика кылып, өзүбүз карап, туура багытты көрсөтөбүз. Жана дагы элдер айтышат, акча жок баштаса болот деп, кээ бирөө айтат, жок бул жомок дешипчи. Ошол боюнча айта кетчү нерсе, сизде товар жок болсо, сизде бирок товардын сүрөтү бар, и сиз билесиз товарды кайсы жерден алыш керек экенинчи. Сиз примерно баасын билесиз, сурап аласыз, сүйлөшөсүз, ошонун сүрөтүн сурайсыз дагы, сиз Валберске киргизсеңиз болот, товарыңыз жок болсо делечи. Сиз товарды киргиздиңиз образно, сизге заказ түштү, 1, 2, 3 заказ түштү, сиз барып алып келсеңиз базардан, и келип жактан чаптап, маркировка кылып кетирсек болот. Ошону айтканыбыз, биз акча жок баштаса болот деп. Бирок бул акчасы жок баштаса болот дегенден алыспын. Буга деле жок дегенде бир 15-20 миң сом болсо, ушуну баштаса болот. Андан канча акча табышы ошол вложениясына карайт экенин айтканда. Ооба, негизи акчаны канча көп киргизсеңиз, сөзсүз түрдө ошондон көп акча чыгат да. Мисалы үчүн 25-30% сиздин таза маржаңызды эсептесеңиз болот. Мисалы үчүн сиз 100 миң киргизсеңиз, 125 миң тапсаңыз болот. 130. Ошонун үчүн 100-дөн кайра товарга киргизсеңиз, 25-30-дун түндүк салсаңыз болот. Бул примерно бул так жооп деп мен билем да. Бул жагыңыз ал склад. Бул жакта бизде 2 склад бар, fulfillment бар, өзүбүздүн фото студиябыз бар. Жана дагы сабак өтүлө турган офис өзүнчө отдельно. Биздики фото студия боюнча да айтып кетсем, Москвада средний баа 400 рубль да бир сүрөткө. Же болбосо арзан жерлер бар, мисалы элдер алып барып садоводко алып барып беришет, садоводдон бир жака алып кетишет, тартып 1-2 күндө сизге алып келип беришет сүрөттөрдү 300 рубльга. Биз эми ошо өзүбүздүн окуу борборунун ичине ачтык, фото студияны ачтык. Биз бир карточканы, мисалы үчүн бир футболка расцветкасы болсо, биз жөн 2000 деп бааны чыгарып койдук да. Ошонун ичинде биз 8 сүрөт и бир видео тартып беребиз. 8 сүрөт, бир видеону тартып, эмесин качествосын обработка кылып, яркий кылып, даярдап, уже Валберске киргизе тургандай кылып даярдап беребиз. Ал эми 3 сүрөттөн ашык, 3 расцветкадан ашык болсо, биз уже арзаныраак түшүп бергенге дайынбыз да. Мындай баа Москвада тоже жок. Жакшы экен. Азыр анда окуп аткандардан кирип сүйлөшөлүк. Ооба. Кандай баштады, бул чындык бекен, канча табат? Ооба, кирип сурап көрсөк болот ар биринен. Бул жакта окуучулар окуп атыптыр, как раз бизден көрүп келгендер дагы бар экен. Кандайсыздар? Салам алейкум. Окуп атасыздарбы? Окуулар жакшыбы? Кимден башталып, кимге сөз берелик? Саламатсыздарбы? Баары аябай жакшы. Мына ушул ай биз бүтөбүз. Окуп атасыз? Окууну бүтүп калдык. Практика жүзүндө деле бүт баарын көрсөтүп беришти. Окутуп эле койбостон кайсыл жерге барып товар алабыз, эмне кылабыз, бүт баарын көрсөтүп беришти. Кайсыл жерден кандай товар алсаң оптом алсаң болот, эмне сатсаң болот, бүт бар жокто информация беришти бизге. Азыр биз жака бир жаш уулу эле эжекебиз келип окуйт биз менен. Ал өзү мондой самындарды жасап сатат. Алып келип, ал Красногорскийден келсе керек, метро эмеден, Подмосковьеден. Бул самындан жасалган гүл турбайбы? Ушуну сатат. Ооба. Өзгөчө экен. Бул кымбат болсо керек бул дагы, Молодец. 500 рубль, ба?
азыркы күндө өзүңүздүн өнөрүңүздү, кандай өнөрүңүз болсо ошону көрсөтүп, чыгарып, сатып эметсеңиз, иштесеңиз болот бул жерде. Аракетиңиз болсо эле. Балдарга да чоң рахмат, ыраазычылык, сонун кылып үйрөтүп, мынакей бүтүп калдык биз. Ушу быйыл ушу ай бүтөбүз. Жакшы ишиңизде. Вы давно учитесь здесь? Сколько месяцев уже зарабатываете, да? Да, я еще месяц, только месяц. У меня сегодня вот больше на 2000 есть заказ. Мне за короткое время очень хорошо ребята научили все. Ну, я уже могу самостоятельно свой товар загрузить. Я очень довольна. У меня сегодня первый заказ. О, спасибо вам. Альхамдулилля. Удачи вам, да. Пусть Аллах будет им довольны. Аябай жакшы. Сиз дагы сүйлөп бересизби? Ким сүйлөп берет? Барды реальный болгон жакшы. Эч кандай булар барды даярдалган адамдар эмес, туугандар. Жакшы. Жигиттер, иштеп атасыңарбы? Кандай болуп атат иштер? Жакшы, ассаламу алейкум да бир жолу. Буюрса иштер жакшы болуп атат. Биз дагы ошо буга чейинки сиздин съемкадан көрүп анан келген болчубуз. Мунун алдын потоктоп баштадык. Эффект бар анын. Буюрса жакшы, биз деле баягы сразу баштап кете алган жокпуз. Баягы мен өзүм дагы жумуштан тышкары келип окуп, кечки убактардачы окуп үйрөнүп, акырындап эми биз деле баягы канча болуп калды киргизгенбизге товар. Бир ай болуп калды киргизгенбизгечи. Акырындап результаттар көтөрүлүп келатат. Жакшы балдар баарын көрсөтүп, түшүндүрүп, досконально түшүндүрүп баарын жакшы көрсөтүп атат, үйрөтүп атат. Рынокко чейин алып барып, практика жүзүндө дагы азыр сабактан тышкары дагы азыр практикада любой вопростор болсо келип сурап атабыз. Жакшы түшүнбөй калган жерлери болсо мисалычы. Анан шүгүр. Не саттыңыз эми бул жерде азыр? Бизде мен киргизгеним шым брюки летний киргиздик, анан носки киргиздик, бейсболка киргиздик, үч товар киргиздик. Ошо менен азыр акырындап результаттарын көрүп атабыз, бойрогон эми. Вложение канча болду? Биз эми жакшы вложение менен деле баштап деле кирген жокпуз. Канча менен баштадым? Мен ошондо башы деле канча менен ошо 70 менен баштадым башычы. Бейсболка менен баштап, носки менен баштап, анан брюки өттүк, үстүнө дагы кошуп, акырындап жылыш менен да. Ну бу жерден эми өзүңдүн финансыңа жараша жакшы кирсең жакшы эле болчу да. Өзүң күчүңө жараша иш алып барып атабыз. Үйрөнсө болот экен. Үйрөнсө болот, жакшы. Үйрөтө экен. Үйрөтүшү жакшы. Жанагындай айткандай түшүндүрмө жактары түшүндүрүп кетип атат. Ошо бизди жардамга чакырганда макуп дейм да. Ноутбукту ачышты билбеген адамдарга да үйрөтөбүз деп көп жарнама кылганбыз да. Просто бүгүн отузуктуу видео кылтабыз да. Буга чейин андай видео тартпадык элек. Кызыктуу болуп атат мага анчы. Бизге да кызыктуу болот, жакшы болуп атат. Ишиңиздерге ийгилик. Сизге дагы ийгилик, жакшы съемка болуп атат ошо. Сонун ишиңиздер болсо келгиле. Бизге окуйбуз дейм. Всегда двери открыты деген. Мы вас рады деле. Кандай болуп атат жигиттер, сүйлөйсүңөрбү? Окуу кандай болуп атат? Макбукту алып алыпсыз, кандай иштеп атабыз? Ассаламу алейкумдар. Кутмандуу кечиңиздер менен. Эми окуу тууралуу айта турган болсок, бул жагынан эми бул Wildberries деп баарыбызга белгилүү. Бул интернет-магазин. Өзүңүздөр билгендей, анан бул ишти эми баштап кетиште эле мындай оңой болгон жок да биз үчүн. Башынан анан эң башкысы сабыр керек, аракет керек. Аракет болсо эле ийгилигин көрөбүз. Кудайга шүгүр иштеп атабыз. Мына жигиттер, байкелерибиз, агаларыбыз башынан баштаган аягына чейин ара жолго таштап койбостон ушундай офистен бери камсыздап мына алган товарларыбызды ушу коопсуздугун карап офистен бери камсыздап берип атышат. Анысына чоң рахмат. Келиңиздер, окуңуздар, үйрөнүңүздөр. Канча болду окуп баштаганыңызга? Биздин окуп баштаганыбызга бир айдан ашып калды бир аз. Көз жетип атабы? Көз жетип атат. Алхамдулилля, Кудайга шүгүр. Аракет кылса эле баардык нерсе болот. Жакшы. Ишиңизге келик. Рахмат. Сизчи дакса сүйлөп бересизби? Бир-эки ооздон, Сизчи? Болгонун айтып бересиз, кандай окуу жактуу, кандай үйрөтөт экен. Чындык экен жанагы акча таап аткандар көрүп атасыз. 100-200 миң табабыз дейт го. Ага, шүгүр биз жакшы. Бир аз эме биз дагы эч нерсе эме жок болчу бизден. Жакшы келип үйрөнүп, үйрөтүп атат бүт баары жакшы. Биз дагы аяктап калдык буюрса.
жакында ошо биз да ишти баштайлы деп турабыз. Жакшы өтө сонун. Бүт баарын көрсөтүп, үйрөтүп, эме баарын жакшы көрсөтөт. Ишиңизге ийгилик, таксир. Рахмат, Алла разы болсун, баары жакшы. Шүгүр. Бул жерден обороттору көп ададын акчасы уже бул мурда бүткөн окуучубуз көп акча таап калды ошо буюрса. Күнүнө 30-31 заказ кетиришет. Күнүнө 4 заказ, 5 заказ кылып туруп акчаны 52 миң уже чогултуп коюп тур бул эжекебиз бир жумадачы. Мурунку жумасында 41.690 бар экен, бирок чечилек экен. И бул жак уже биз азыр окуп бүтүп аткандар уже буюрсачы. Уже ушулай окууну бүтүшөт. Бирок ошентсе деле акырынан продажага чыгып башташты. Мондай жерлерде сөз айтып кеткенибиз туура болот. Штраф 3200 деп турат да. Бизде өзүбүздө окуган кыз рубашка сатат. Үстүнө свитер менен ошо двойкачы. Ошол рубашканын баасын арзан коюп алган да. То есть 95% скидка коюп алган. И рубашканын баасы 136 рубль болуп калган. Ошол баасын коюп туруп, тура эмес койгон кайра оңдойм деп, моментально келип оңдогу учакта 41 заказ түшүп калган да. И 41 заказды бул сөздөрдө өзү аты менен кылды. И ошого 3205 рубль штраф алды. Сиз дагы сүйлөп бересизби? Канча иштеп атасыз, канча болду иштегениңизге? Кандай үйрөтүшөт экен? Иштегениме почти 1 ай болуп калды, жакында 1 ай болот. Сиз окуп баштаганыңызга 1 ай болду, жок? Окуп баштаганыма 1 ай болот. Товар киргизип иштеп баштаганыма 20 күндөй болуп калды. Эмне сатып атасыз эми? Менде Доход жакшы экен да, бирок? доход ошол 20 күнүн доходу. Пока акча чыгара элекмин. Эми эле баштадым. Саткан 231 миң болуп калды, кандай? Жок, бул 23, 127 болуп. Ошол. Баарына рахмат, жакшы үйрөтүп атышат. Жакшы. 3-4 жанаганы үйрөтүп атат. Авито. Авито Китай сайтынан заказ кылгандарды. Плюс товар алганды, билинчи, например, мен даже Люблино кырктакен билбек болчумун. Биз менен чогуу барып, товар тандашып, бош убактысында даже повторный товар алгандар да барып алып келип беришет. Биз менен чогуу барып бош убактысында. Негизи канча адам окуттуңуз азыр полный? Биздики бир потокто примерно 8ден 13-14 кишиге чейин болот да. Биз 15тен ашык албайбыз деле. Биз бир киши эмес, өзүбүз 4 киши болгондуктан бизге 14 киши дагы бизге ар бир кишиге 4төн тиет да. Биз барып алдын алып туруп жардам бергенге дагы жетишебиз. Мына бир кишилер болот, 10-15 кишини алып жетишпей, жакшы мындай кам бүтүп кетишет да, жакшы бүтпөй. Биз эми Кудай буйрса команданын чогултуп дагы бир кишини алгандыктыга байланыштуу. Биз 13-14 кишини эркин окута алабыз сөзсүз түрдө. Жакшы, ишиңиз ийгилик. Мен оюмча бардык эле маалымат айтып окшойт. Түшүнбөгөн суроолор болсо чалып байланышыңыздар. Ошол нөлдөн келсеңиздер да үйрөтүшөт экен. Бул жерде айтышты бардык эле. Ушул жерге келип үйрөнүшүп туруп жакшы. Элдин ушундай разы болуп аттыр да баары элечи эл. Жакшы. Ооба, сөз. Окуп бүткөндөн кийин сопровождать этип командада алып жүргөнүз аябай жакшы. Ал сөзсүз түрдө болот буюрса. Кийин бирөө сураса дагы жакшы окудум мына таптык эле деп айткангачы. Ооба. Жакшы. Болуп турам да. Чалып байланышып сүйлөшө бересиздер эми. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге сүйүнагамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.